Siz тигинейинен келсеңиз болот мындайынан. Bunun terеңдиги атайын аңга асылган. Бул жерде тамак аш калдыктарынын бардыгы навоз, малдын кыгы, анан оттун күлү. Мына ушул үчөө ушул жерде жайгашылган. Санкционардык свалка төгүлгөн жакта, мисалы таштанып төгүлүүчү жай бар. Ошол жакта морфологиялык состав боюнча 0,5%, 50% тамак аш калдыгы болуп атат. Тамак аш калдыгынан ушинтип биз ар түрдүү жол менен ким өзүнүн шартына, ылайыгына карап жер семирткич алса болот. Жөнү төгүйбөйчү. Түшүнүңүз да. Аны болсо кээ бир огородко жөнү төгүйүшөт дагы, анан чогултуп туруп чөп-чар менен кошуп өрттөп коюшат. Анан өрттөгөндө билесиз кандай зыян чыгат. Биринчиден, экинчиден ошол жерде калат дагы, салафан баштыктарга салынат дагы, чогула берет, ал жактан мушчит, анан бир жумада бир жолу келип, бизде частный фирма бар. Ошолор келип, бир жумада бир жолу алып кетишет. Мына могул жерде азыр уже от, малдын кыгы келатат. Бул мына башкача айтканда, мына бул малдын кыгы уже чириди. Колго көрүнүп атат. Уже малдын кыгы чирип, жыты да жок. Тамак аш калдыгы салынат, салынары менен суу себилет. Суу себилгенден кийин сөзсүз мынтип гүлдү салып коебуз. Гүлдү салганда мына көрүп атасыз, мына кабык. Мына уже бир аз чиригенге даяр болуп атат, а кээ бири мына могул жерде уже өсүп атат. Мен көрсөтүп атканым себеби бул 6 айда. 6 айда чирип даяр болот. Үйдүн сыртына эле коюп, мындай кылып, бул жаңы жасалды быйыл элечи. Азыр мен бул жерге азыр жер семирткич чогултуп атам. Дрожжтун суусунда ошол козугарын пайда болгонго жардам берет да. Бул жерде эгер норма сакталса, жанагы 20дан 25 градуска чейинки температура. Мына аппарат ошол тамак аш калдыктарын 6 ай бүткөндөн көрө, жана бочкага салып күтүп отургандан көрө, үйдөн 2 кишибиз биз сразу чыгат, аны майдалап блендер же болбосо жанагы доскага салып эле майдалап могуга салынат.